Бишкек Ош жолунда катталган кырсыкта Жигули унаасынын айдоочусу каза болду. Бүгүн Бишкек Ош унаа жолунун Каракөл шаарынын аймагындагы тилгесинде жол транспорт кырсыгы катталды. Кырсык болжол менен саат 18:00 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтарга ылайык Жигули жана Kia үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Окуяга күбө болгондордун айтымында Жигули унаасынын айдоочусу алган жаракаттарынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Учурда жол кырсыгынын бардык жагдайларын тактоо боюнча тиешелүү кызматтар тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда кийинки жумада -20 градуска чейин суук болуп, кар жаашы мүмкүн. Бейшембиге чейин өлкөнүн көпчүлүк аймактарында абанын температурасы 0дөн жогору сакталат. Ал эми жума күндөн тартып аба ырайы кескин өзгөрүп, суук түшүп, республиканын аймагында жаан-чачын күтүлөт. Кирүү акысы 650 сом. Унаа базарынан наразы болгон жаран кайрылуу жасады. Унаа базарында унаасын сатыкка койгон жаран видео тартып тиешелүү органдарга кайрылуу жасады. Анын айтымында унааны унаа базарына киргизүүнүн акысы 650 сомго жетип, бул баа карапайым жарандар үчүн кымбат болуп жатканын билдирген. Ошондой эле ал бийлик органдарын бул жагдайды көзөмөлгө алууну өтүндү. Булак Сокол Медиа. Элдин баары кар тазалап атат, машиналарын чыгаралбай. Мигранттар кетти. Карды орусиялыктар өздөрү тазалап жатат. Москвада катуу кар жаагандан кийин тургундар куролорду жана көчөлөрдү тазалоодо бир катар көйгөйлөргө туш болушту. Айрым райондордо кар тазалоо менен алектенген жумушчулар жетишсиз болуп, мындан улам кээ бир тургундар өздөрү эле үй айланасын тазалоого аргасыз болушкан. Жергиликтүү элдин айтымында коммуналдык кызматтар жүктүн көбөйүшүнө бардык жерде бирдей туруштук бере албай, куролордо тыгындар пайда болуп, жөө жүргүнчүлөрдүн жана унаалардын жүрүшү кыйындаган. Адистер бул абал бир нече себептерге байланыштуу экенин белгилешет. Алардын катарында кадрлардын жетишсиздиги жана адаттан тыш аба ырайы шарттары бар. Кытай метросу. Балдарды көрүп жатасыздарбы? Мен алардын келечегин көрүп жатамын. Кытайдын метросунда мектеп окуучулары тынбай китеп окуп жазып баратышат. Ар бир аялдамада, ар бир мейкиндикте билимге умтулган балдардын тынч жана максатка багытталган жүрүшүн көрө аласыз. Алар үчүн чакан убакытта билимге инвестиция. Биздин балдарды карасак, алар көбүнчө босогосун аттаганда ойноо, телефонуна карап убакыт өткөрүү менен эле алектенет. Ал эми ошол чакан мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, окуу маданиятын өнүктүрсөк, келечекте алар да метродогудай дисциплина менен билимге умтулган күчтүү муунга айланышат. Мыкты мугалим жана тени убакытты баалап, баланын билимге болгон кызыгуусун ойготсо, чакан мүмкүнчүлүктөрдү чоң жетишкендикке айландыра алат. Окуу маданияты келечекте ачкыч. Биздин колубуздан келбесе дагы, аларга үлгү көрсөтүп, чакан кадамдардан баштап билимди сүйүүнү үйрөтөлү. Чүйдө Бишкек Карабалта трассасында жол кырсыгы катталды. Чүй облусунун Москва районунда жол транспорт кырсыгы катталып, айдоочулардын бири ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда кырсык 11 январда саат 8:15 чамасында Бишкек Карабалта унаа жолунун Петровка айыл аймагындагы тилкесинде болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Карабалта багыты боюнча жолдун экинчи тилкеси менен бара жаткан унаа жол чырактан бурулуп, карама каршы келе жаткан автоунаа менен кагышкан. Мындан тышкары Бишкек багыты боюнча бара жаткан дагы бир унаа жолдон чыгып, арыктан ашып өтүп, дүкөндүн алдында токтоп турган автоунааны сүзгөн. Жол кырсыгынын кесепетинен айдоочулардын бири тез жардам мунаасы менен медициналык мекемеге жеткирилген. Окуя жакынкы дүкөндөрдүн бирине орнотулган видео камерага түшүп калган. Учурда жол кырсыгынын бардык жагдайлары Москва райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан такталууда. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эми банк
21:05-13 Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, бүгүн базарга машина киргиздик 650 сомдон. Азыр ушул базардын тышына чыгып тартып атам. Ушул 5 гектар деле тартып жатам. Канчалаган машина бар, 650 сом. Бул эмне деген кымбатчылык. Урматтуу бийлик, көзүңөрдү ачып, кулаңарды ачып, элдин сөзүн угуп койсоңор. 200 сомдон мейли көтөрүлө келтат. Биякта эми продукты жок да, мейли машина өтүп кетсе макул. Анан эми мондай базардын четине коёюн десең, ушул эми гаилер сайлап. Эвакуатор төлөш керек. Штрафын төлөш керек. Бул эми баягы суббота воскресенье күндөрү чтобы базардын кызыкчылыгы үчүн тышка койбош керек. Анан мындай күндөрү кое берсин деген максат койгон. Ушул жерди жакшылап карап берсеңер бийлик. Анан эми гаилер болсо эми биякты тышка койдуртпайт, штраф, эвакуатор. Анан эми таксинин лицензиясын эле карап туруп алыңар да. Постоянно ошол жерде реклама кылып туруп алыңар. Лицензиядан мурун ушул жактарга карап бериңиздер. Элдин баары кар тазалап атат, машиналарын чыгара албай. Баса турган жол жок. Кошмар, снежный коллапс болуп атат. Баары кар тазалап атат. Блинская улица, 72, корпус 2. Такие у нас часто. Красоты с окон. Так и живешь и вид на мусор.